Ар бир галактиканын өзөгүндө чоң кара туңгуюк бар. Ал тургай биздин саманчынын жолунда да бирөө бар. Бул сүрөттө ал жарык болуп турган тегеректин ортосундагы кара аймак. Ал абдан жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Ошентсе да анын салмагы күндүн массасынан 4 миллион эсе чоң. Бирок космостун бизге араң эле көрүнгөн тарабында чыныгы монстрлар бар. Алардын гравитациясы күчтүү болгондуктан эбегейсиз сандагы материяны өзүнө тартып кете алат. Ал эми бул биздин соңку ачылыш. Анын J0529435 деген кызыктай аталышы бар. Бирок бул сандар анын көлөмүн билдирбейт. Анын салмагы биздин күндүн массасынан 17 миллиард эсе көп. Жана табити да ошончолук укмуш. Анын башка материяны, массаны жутуу ылдамдыгы өзгөчө. Ал күн сайын болжол менен күндүн салмагына барабар массаны жутат. Бул өтө чоң көрсөткүч. Ошондуктан ал аябай жаркырап турат. Окумуштуулар кара туңгуюктун кыймыл аракетин изилдөө үчүн эң заманбап телескопторду колдонгон. Бул объект ушунчалык көп материяны жуткандыктан анын жарыгы 500 триллион күндүн жарыгына барабар. Бардык галактикалардын өзөгүндө аябай чоң объект бар сыяктанат. Демек мындай объект галактиканын эволюциясына тиешелүү болушу мүмкүн. Бул кара туңгуюктар болбосо биздин галактика азыркыдай болмок эмес. Чындыгында кара туңгуюктарсыз галактикалар такыр башкача болмок. Балким бардык галактикалар ушул чоң кара тешиктерден улам пайда болгондур. Кара туңгуюктардын кээ бирлери кантип тез эле ушунчалык чоңоюп кеткени биз үчүн табышмак. Балким алар алгачкы жылдыздар пайда болгонго чейин эле бар болгондур.